Кылмыш, кырсык жана түрдүү өзгөчө кырдаалдарды өзүнө камтыган телевизиот программасы эфирде. Аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Өткөн 2 сутканын ичинде эле Борбор калаанын көчөлөрүнөн 100гө жакын мас айдоочу кармалды. Спирт ичимдигин ичип рульга отурган айдоочулардын саны азайбай жатканы чоң көйгөй болууда. Мындан сырткары программабызда авто бейбаштык кылган айдоочулардын кылык жоруктары, 5 баланын такси кызматынын айдоочусуна кол салган окуясын айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Милициянын кайгуул кызматы Борбордо мас айдоочуларды аныктоо үчүн дээрлик күн сайын атайын рейдтерди өткөрүп жатышат. Жыйынтыгы күнүнө ондогон айдоочулар жол сакчыларынын кылтагына илинип, тиешелүү чаралар көрүлүп жатат. Бирок көйгөй чара көрүлгөнү менен алкоголдук ичимдиктерди ичип, унаа башкаргандардын саны азайбай жатканында. Тескерисинче, акыркы 2 күн ичинде эле Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан өткөрүлгөн рейдте 100гө жакын мас айдоочу кармалган. Маселен, мына бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Борбор калаанын Аламидин 1 кичи районунда Зеленая көчөсүндө жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн токтотулган. Айдоочу унаадан түшкөндө эле андан спирт ичимдигинин жыты буркурады. Мас болуп алып машина айдап келатканын дароо эле мойнуна алды. Бирок айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкен ичпегенин расмий тактоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинди. Бул жерде автоунаа ээсинин мас экени расмий тастыкталган соң өзүнө тиешелүү протокол толтурулуп, машинасы айып короого киргизилди. 9:30 кармалды. Зеленойдон, улица Зеленойдон, Шек шаарында. Рейд учуна за рулён рейд иш-чара жүргүзүлөт Шек шаарында азыр. Шек шаарынын Чүй областында. Тозгондон кийин айдоочуну спирт ичимдик чыккан менен нарколог алып келип текшердик. Наркотик чеккен үчүн чыгып калды азырчы. Шуну азыр аштырып стоянкага баратабыз автоунааны. Ички иштер министрлигинин кайгуул милиция кызматы өткөн дем алыштагы рейдтерин улуттук 1 каналдын чыгармачыл тобу менен биргеликте өткөрдү. Иш-чаранын максаты мына ушул мас айдоочуларды аныктап, тиешелүү чараларды көрүп, жол кырсыктарын азайтуу. Рейд учурунда 102 ыкчам номуруна арыз түшүп, жарандар белгисиз бир жаран мас абалында унаа башкарып баратканын маалымдашкан. Жол коопсуздук кызматкерлери ыкчам чара көрүп, мына бул боз түстөгү Nissan Primera үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Айдоочу бутунан тура албаган абалда мас болуп чыкты. Кызматкерлер унаанын эшигин ачкан кезде өзүн кармай албай кулап түштү. Андыктан айдоочуну ары бери көтөрүп жүрүүгө туура келди. Республикалык наркология борборунан анын мас экени расмий аныкталган соң тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы жакынкы айып короого токтотулду. Байке, кантип айдап жүрөсүз ушундай темп менен? Байке. Байке, көтөрүп коюңуз башыңызды. Байке. Байке. Биз барган учурда Nissan автоунаа үлгүсү парковкада бетонду түзүп токтоп калган. Бизге чалган жарандар машинанын айдоочусунун ключун жана документтерин алып, машинаны айдаттырбай бизди күтүп турушкан. Бизге өткөрүп берди. Азыр болсо борбордук наркологиядабыз. Айдоочунун мас экендигин аныктадык. Эми болсо протокол толтурулат 193 берене менен. Анан машинасын, автоунаасы айып короого токтотулат. 1 февраль күнү түнкү саат 1:30 чамасында 102 ыкчам номуруна Бишкек шаарынын Ахунбаев, Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ болуп жатканы боюнча чакырык түшкөн. Милициянын кайгуул кызматынын ыкчам тобу барган кезде такси кызматынын айдоочусуна жашы жете элек 5 бала кол салганы белгилүү болгон. Алар Борбор калаадагы кайсы бир дарекет такси чакырып, ал келген учурда айдоочусун эч себепсиз эле уртокмокко алышкан. Милиция кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн баардыгы кармалып, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөттөгү тергөөчүсүнө өткөрүлүп берилген. Такси катуу салышкан. Ошо менен 102 чакыруу түшүп, күзөт кызматынын Октябрь району боюнча 451 ыкчам аракет тобу барып кармап, 4-шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүнүн поручениясы менен азыр наркология келдик. Такси кайда? Такси скорый менен азыр кетип 4-шкөр милицияга. Такси кызматынын айдоочусу Борбор калаадагы ооруканалардын бирине стационардык дарылоого жаткырылды. Тигилер такси чакырган, ошо мен баргам такси болуп. Барсам 5 киши экен.
Мен айттым, мен 5 киши ташып алайын, батпайсыңар, башка чоңураак машина чакырып алгыла десем, жеткизип кое бер да, эмне болмок эле, тип, аякта эле болот бияк деп баштады да. Жакасынан кармап калдым да мына. Кармап калсам эле артынан эле бирөөсү чапты. Бешөө мен түшүнбөй да калдым, мен жыгылып калдым да. Кезекти кайрадан арак ичип, мас абалында рульга отурган айдоочулардын кылык жоруктарына беребиз. Өзүңүздөр көрүп турган мына автоунаа жол коопсуздук кызматы тарабынан шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алып, машина айдап баратканы белгилүү болду. Айдоочунун тартип сакчыларынан оңой кутулуп кетүүгө болгон айла амалынан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ал республикалык наркология борборуна жеткирилип, тиешелүү текшерүүдөн өткөрүлдү. Адаттагыдай эле айдоочунун мас экени расмий тастыкталган соң тиешелүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Өткөн дем алыш күндөрү мас абалында унаа башкарып, жол коопсуздук кызматкерлеринин кылтагына түшкөн айдоочулар өтө көп болду. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул автоунаа Чолпон ата жана Аблесов көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулган. Айдоочу спирт ичимдигин ичип алып, эч нерсе болбогондой унаасын башкарып бара жаткан. Кармалган жаранга мыйзамдын талаптарына ылайык чара көрүлдү. Бирок Борбор калаанын көчөлөрүндө мас айдоочулардын азайбай жатканы чоң көйгөй жаратууда. Жок, уйлабайм мен. Ошо сотту прокуратура алып келгиле мына могу жергечи. Алып келгиле мен. Мен масмын, базар жок. Бирок мен правадан машина айдабайм. Правадан заказ берем. Пиво ичкен жазды, мен документин алды кеттем. Болду. Эркектерин жөн үйлө берем. Кыргызстанда ушундай эмне? Мына жерге болуп кой жагы. Ушундай Кыргызстанда. Бул жерге болуп кой, мына жерге. Мына жерге болуп кой, мына жерге болуп. Ушундай белет. Болду. Чолпон ата көчөсүнөн кесишинен тосуп текшерген учурда мас экен. Өтө агрессивдүү метод аткан үчүн машинисин автоунаасы станцияга өзү нарколог алып келип, далилдеп коелу дедик да. Мас экенин билишип, өзүңүз да көрдүңүз, мас экенинчи. Протокол толтурулуп, айып салуу олуттуу деле жыйынтык бербей жаткандай. Андыктан унаа башкарууда спирт ичимдигин пайдаланган жарандарга жоопкерчиликти дагы да күчөтүү зарылдыгы жаралууда. Акыркы 2 сутка ичинде эле жол эрежесин одоно бузган 7000ге жакын окуя катталган. Андыктан жол кыймылын көзөмөлдөө башкы башкармалыгы рейдтик иш-чаралар мындан ары да уланаарын эскертип, айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. 2 февралда Сокулук районунда газ баллон жүктөлгөн автоунаа күйүп кетип, андан чыккан өрт ошол жердеги кафеге да жайылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, түнкү саат 4:30 чамасында Сокулук айылынын Фрунзе көчөсүндө ишинде газ баллондор жүктөлгөн Volvo 420 үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу машинесинен өрт чыгып, жалын жакын жайгашкан кафеге өткөн. Өрт өчүрүүгө Сокулук райондук өрткө каршы кызматынан 2 бөлүм тартылган. Тилсиз жоо таңкы саат 9:37 толук өчүрүлгөн. Куткаруучулар өрттүн жалпы аянтын болжол менен 280 чарчы метрди түзөөрүн билдирүүдө. Жабыркагандар жок. Ал эми азырынча өрттүн себеби айтыла элек. Neler ya? Bu gaz balonçuk derken ha? Jalan ha? Сгорела цистерна, мазут увозил, рефрижератор, и попал в Джигитос и чуть-чуть целиком. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.